Садыр Жапаров Путинге Россияда шахтадагы кырсыкка байланыштуу көңүл айтты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Россия Федерациясынын президенти Владимир Путинге Россиянын Кемерово облусундагы Листвяжная шахтасында болгон кырсыктын кесепетинен шахтёрлордун каза болгондугуна байланыштуу көңүл айтты. Россия Федерациясынын Кемерово облусундагы Листвяжная шахтасында болгон авариянын натыйжасында шахтёрлордун каза болгондугу тууралуу кайгылуу кабарды терең өкүнүч менен кабыл алдым. Кыргыз Республикасынын элинин жана жеке өзүмдүн атымдан курман болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтам жана бул кырсыктан жапа чеккендердин баардыгынын тезирээк сакайып кетишин каалайм деп айтылат мамлекет башчысынын телеграммасында. Жанар Кадыралиев шайлоодон кийин кооптуу абал жаралып, бийликтеги кой жылдызындагы адам камакка алынат. Жанар мырза, баарыбыз билгендей 28 ноябрь күнү парламентке шайлоо күнү. Деги тынч эле болобузбу? Жылдыздар эмне деп жатат? Негизи 29-30 ноябрдан баштап эле кооптуу күн тутулуу менен коштолуп жатат. Сатурн менен Урандын начар түзүлүшү бар. 90 градуста чыңалуу абалы кармалууда. Бул толугу менен декабрь айы бою боло турган нерсе. Мейли саясатчы болсун, мейли ишкерлер болсун, же катардагы карапайым жарандар үчүн да таасирин тийгизип турат. 4 декабрда күн тутулат. Мунун таасири да абдан күчтүү. Бийликте отургандардын 1-2, керек болсо 4 адамга чейин камакка алынат. Камакка алуу процесси жарым жылга созулат. Бийликтеги деп кеттиң. Азырынча ачыкка чыгарбай туралы бирөөсү кой жылдызындагы адам. Ага жеке эле биз жактан камакка алуу эмес, башка өлкөнүн бийлик башында турган адамы кызыктар болуп катуу таасирин тийгизүүдө. Жеке өзүнө азырынча билинбегени менен бара-бара кысым күчөйт. 6 айласы кетет. Дал келүүчүлүк ыктымалдуулугу 90%дан ашат. Бул адамды башка мамлекеттин президенттери да кысып келе жатат. Эмнеге кысып жатат? Ал адам 10 сектор Марс планетасындагы жайгашкан маалы болуп жатат. Дымагы жөн эле асман айды чачып, өзүнө ашыкча ишенип алган. А Марс болсо агрессивдүүлүктүн планетасы. Мына ошондой. Азия News газети. Казакстандын Шабыркөл разрезинен Кыргызстанга келген көмүрдү көбөйтүү боюнча келишимге кол коюлду. Жакынкы мезгилде республика 247 вагон көмүр сатып алат. Кыргыз Республикасынын экономика жана финанс министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги министрлер кабинетинин Кыргыз Республикасынын аймагында көмүрдүн баасын мамлекеттик жөнгө салууну киргизүү жөнүндө токтомун натыйжалуу ишке ашыруу максатында, ошондой эле рынокту калк үчүн жетиштүү көлөмдөгү көмүр менен толтуруу максатында Шабыркөл разрезинен казак көмүрүн импорттоочулар менен жеткирүүлөрдү көбөйтүү боюнча келишим түздү. Бул келишимге ылайык импорттоочу компания Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун көмүр рыногун толтуруу үчүн берилген. Шабыркөл көмүрүнүн көлөмүн көбөйтүүгө, төмөндө көрсөтүлгөн отун базарларында иш графигин түзүүгө, суткасына 24 саат, жумасына 7 күн милдеттенет. Тыныгуулар жана дем алыш күндөрү жок. Шабыркөл разрезинен казак көмүрүн сатуу төмөнкү отун базарларынан тоннасына 4600 сомго чейинки максималдуу белгиленген баадан ашпайт. Шопоков АБК Сокулук базасы, Берекет Жак, Кайыңда, Октябрдын 60 жылдыгы көчөсү, Бишкек 1, улица Мурманская 1А, Токмок шаары Жантаева көчөсү, Кан, Лагвиненко 13. Бул келишимдин алкагында жакынкы аралыкта республика Шабыркөл разрезинен 247 вагон көмүр алат. Бул тууралуу монополияга каршы күрөшүү кызматынын басма сөз кызматы билдирди. ММК тажик милициясы митингге чыккан жарандарын атып салды. Хорокто ОМОНдун кызматкерлери митингге катышкан 3 кишини атып салышты. Азия плюс басмасы билдиргендей, Хороктун жана шаардын четиндеги райондордун тургундары шаардын борбордук аянтына чогулушкан. Алардын талабы Рошткалиндик райондун тургуну Гулбиттин Зиебековду атып салган укук коргоо органдарынын кызматкерлерин жоопкерчиликке тартуу болчу. Окуяга күбө болгондордун айтымында кечээ 25 ноябрда саат 11:30да укук коргоочу органдардын өкүлдөрү Зиябековдун үйүнө келишкен. Алар аны карап кетүүнү көздөшкөн, бирок Зиябеков каршылык көрсөтүп мушташа кеткен. Анын үйүндө эч кандай курал жок болчу. Биз көргөнбүз деп күбө айтып берди. Гүлбиддинди Уртокмокко алып, жарадар бойдон машинеге салып кетишкен. Андан кийин анын өлүмүн жарыялап, сөөгүн шаардык аянтка алып келишкен.
Басылмалардын бири берген маалымат боюнча митингге келген Тайгун айылынын тургуну укук коргоочу органдарга каршылык көрсөтүп, алардын аракети мыйзамсыз экенин айткан. ОМОНдун кызматкерлери ок чыгарып, аны жана дагы 2 кишини атып салышкан. Тоолуу Бадахшан автономиялуу облустун прокуратурасынын басма сөз кызматы 25 ноябрда Шовдар айылында кылмыш жаза кодексинин 2 беренесин каралган кылмыштарды жасаган деген айып менен издөөдө жүргөн Зиябековду кармоо боюнча укук коргоо органдары тарабынан операция жүргүзүлгөн. Ал кылмыш кодексинин барымтага алуу жана улуттар аралык кастыкты козутуу беренеси менен айыпталган. Камакка алынып жаткан учурда Макаров тапанчасы менен куралдуу каршылык көрсөткөн деп билдирди. Хорох шаары Тоолуу Бадахшан автономиялуу облусунун түштүк батышында орун алып, батыш тарабынан Афганистан менен чектешет. Душанбеден 525 километр аралыкта, ал эми Оштон 730 километр аралыкта жайгашкан. Адил Турдукулов: эгер оппозициядагы партияны мажбурлап алып койсо, ошондо чыр чыгышы мүмкүн. Алдыдагы парламенттик шайлоого карата божомолуң кандай? Канчалык добуш сатып алуу болуп жатат? Админ ресурс колдонуп жатышат деген таризде арыздар бышкыга түшкөн менен жалпысынан шайлоо жакшы эле өтөт деп ойлойм. Андан ары толкундоолор же элдердин массалык көчөгө чыкканга себеби болбойт. Негизинен бийликчил аталган партиялар жана оппозициялык маана жараткан партиялар өтөт. Эгер оппозициядагы партияны мажбурлап алып койсо, ошондо чыр чыгышы мүмкүн. Калган учурда шайлоо тынч болот. Эл деле ызы чуудан тажады. Муну баары түшүндү дейт ал. Түндүк Кореяда кальмар оюну сериалын көрсөткөн адам өлүм жазасына кесилди. Түндүк Кореянын жашоочусу Netflix компаниясынын Түштүк Кореялык кальмар оюну сериалынын көчүрмөлөрүн республикага аккечилик жол менен алып кирип тараткан үчүн өлүм жазасына кесилди. Бул тууралуу чет элдик ЖМКлар жазышты. Маалыматка караганда, Хамгёнпукто провинциясынын тургуну Кытайдан мекенине кайтканда өзү менен кошо кальмар оюну сериалынын копиясы камтылган USB флешканы алып келип, жарандарга таратып, укук коргоо кызматкерлери тарабынан кармалган. Натыйжада республикага флешканы алып келген адам өлүм жазасына тартылат. Ал эми сериалдын копиясын сатып алган өспүрүм өмүр бою эркинен ажыратылса, калган 6 окуучу сериалды көргөнү үчүн 5 жылга оор жумушка кесилген. Учурда билим берүү мекемесинде тинтүү иштери жүрүп жатат. Айрым маалыматтарга караганда, мектептин директору, жаштар иштери боюнча катчы жана класс жетекчиси иштен алынган. Алар жаза катары көмүр шахталарына жиберилиши мүмкүн. Түндүк Кореяда ушул жылдын башынан бери өлкөгө Батыш жана Түштүк Кореядан тасылмаларды, шоуларды жана сериалдарды алып кирүүгө катуу тыюу салынган. Тиешелүү мыйзамда мындай материалдарды көрүү, сактоо же таратуу үчүн өлүм жазасы сыяктуу эң катаал жаза каралган. Түштүк Кореялык кальмар оюну сериалы 17 сентябрда чыгып, Netflix сервисинде азыр 90 өлкөнүн жашоочулары көп көргөн сериалдардын топ башында турат. Кол кабыш кылган Алмамбет Шыкмаматов шайлоодон четтетилеби? Жогорку кеңештин депутаттыгына Ынтымак партиясы менен ат салышып бара жаткан Алмамбет Шыкмаматов жолду түрттүрүп, оңдотууга акча бөлүп берди деген видеону Facebook колдонуучусу Адилет Балтабай өзүнүн баракчасына жүктөдү. Анда бомба Алмакең кызартка акча которуптур. Видеодо айылдык кеңештин төрайымы АМ жана айыл өкмөт башчысы ТН видеодо аны нуку деп айтууда. Кандидаттын карапайым туугандары, жакындары кандидат чыккан райондон жана андан тышкары чөлкөмдө да мындай иштерге акча жумшаганга акысы жок шайлоо учурунда. А бул жерде жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү өздөрү жайдары маанай менен кимден акча алып, канча жолу жолду түрттүртүп жатканын видео материалга фиксациялашкан. Факты налицо. Теперь ждем соответствующих заявлений и мер от власти, в частности и от ЦЕК. Анонимность гарантируется деп жазылган. Мындай факт менен көрсөтүлгөн видеодон кийин БШК кандай чара көрөт болду экен? Тоолуу Бадахшандын тургундары Москвада нааразылыкка чыгышты. Тоолуу Бадахшан автономдуу облусунун ондогон тургундары 25 ноябрда Тажикстандын Орусиядагы элчилигинин жанына нааразылык акциясына чыгышты. Алар күч органдарынын атайын операциясында каза болгон 29 жаштагы Гулибидин Зиябековдун өлүмүнө күнөөлүүлөрдү жоопко тартууну талап кылышты. Ушундай талап менен Тажикстандын Рошткала районунун жана Хорох шаарларынын ондогон тургундары 25 ноябрда Тоолуу Бадахшан автоном облусунун администрациясынын имаратынын алдына чогулушкан. Нааразы топ маркумдун сөөгүн
акимчиликтин имаратына алып келишти. Озоди радиосу кабарлагандай, бейшемби күнү Тажикстандын күч түзүмдөрүнүн операциясынын натыйжасында Рошт каланын Шовдара айылынын тургуну Гүлбидин Зиябеков өлтүрүлгөн. Ал кылмыш кодексинин барымтага алуу жана улуттар аралык кастыкты козутуу беренеси менен айыпталган. 25 ноябрда күч органдары Шовдара айылында Зиябековду кармоо операциясын уюштурушкан. Окуянын айрым күбөлөрү Гүлбидин Зиябековдун башына ок тийип, Шовдарадан Хорокко бараткан жолдо каза болгонун айтышууда. Азырынча буга расмий комментарий боло элек. Мурдараак прокуратура 2020 жылдын 1-февралында Зиябеков жана дагы бир нече адам Рошткала районунун прокурорунун жардамчысын барымтага алып, Анжим жана Баржангал айылдарында 8 саат бою кыйнап сабашкан деп маалымдаган.